Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бек туугандар, баарыңыздардын дагы бир жолу Рамазан айыңыздар кут болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Буйруса Рамазан айында биз жамаатыбыз менен ушундай сонун керемет иштердин үстүндө жүрөбүз. Керемет иштердин үстүндө дагы башка иштердин үстүндө жүрөбүз деп ойлойм да. Аңгылап жүрөбүз. Тагыраак айтканда. Улуучулукта десеңиз. Улуучулукта. Кыргызстанды түрө кыдырып, эми Кыргызстанды бүт түрө кыдырып бүтүш үчүн ал үчүн көп убакыт, көп жылдар керек. Бирок ошентсе дагы ар областтын ушундай бир бутубуз, колубуз жеткен жерге чейин барып, ушундай кайрымдуулук иштерде Рамазан орозого карата баштыкчаларыбыз таркатып, муктаждардын жүзүнө кичине болсо дагы жылмаюу тартуулап, мына ошолордун дубасын алып, бир жакшылыкта жарышып жүрөбүз, кыскасын айтканда. Биз менен сапарда кошо жүргөн Асылбек досум, кабар экенин жакшы билесиздер, таанысыздар. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Tasırım. Кудайга шүгүр, жакшымын. Денсаулык жакшыбы? Жакшы. Маанайлар кандай? Күнкү чак программасында кышырап эле. Сапарлар жакшыбы? Ооба, чарчадым бир аз, бирок жакшы. Неме Нарын ысык көл кандай анан? Жактыбы таксырым? Салкындыгы жакты. Көлдүн салкындыгы аябай жакты, чын айтам. Орозо кармасаң көлгө барып кармаш керек экен. Ушуп кеттим дедиңиз, көлдү айтканда, Üşüdüm. Биринчи барган күнү ушуп кеттим деп жемпир кийип, көлдөн Бишкектен ысып кеттик элек. Көлгө жеткенде üşüdüm дедиңиз. Ошол маалда дагы көлдө балыкчы да айтышты. Дагы сиздер баягындай жылуу маалда келдиңиз. Жылуу маалда келдиңер деп атат, Bundan да суук болот деп атат, Ооба. Мына ушундай керемет, урматтуу бекендештер. Шамал болот экен, улан деген шамал болотмуш. Шамалдын аты Улан бекен? Улан экен. Ой, машалла. Нарындачы? Нарындын кочкору жакты мага. Кочкордун несі жакты? Эмеси жакты. Несі? Салкындыгы, таза абасы, Элинин пейли, эли кандай жакты? Элинин, мисалы биздин Ош Жалал Абадка салыштырмалуу эли кандай экен? Мисалы эмне менен айырмаланып турат экен? Эли менен көп сөз албадым, маекти албадым, бирок биз бир бала менен достошуп сүйлөшүп турдуңуз го? Ал булар болгонун сөйлөй берди, ошол да жакшы экен. Несиме уялбай эле, тартынбай эле. Тартынбай эле, кандай иштермен алек болсо ошону айтышат экен. Бала балекетте болуп сим-карта сатып иштейт экен. Кыйын экен ал, көз ажыз болсо да. Майрамда да мороженое сатып иштейт экен, паркка чыгып соок сатып иштейт экен. Машалла. Тегине тың экен, мага караганда. Мени сапарлаш деп койсо, ошондон сапарлаш болуш керек эмес. Мен аял издегенге реклама кыла жүрөсүм, ата башка эчтеке жарабай калдым го. Айткандай, издеп жөнөдүңүз эле, эмне болду издеп атканыңыз? Билбейм, толук чыкпай атат, комментарийга номеримди эле жазсам, эч ким напалар байланышпай атат го. Байланышпадыбы сизге? Байланышпады. Ак бөрүнүн сиңдилери, корман жаткан сиңдилери чыгып калабы деп канча алаңдап, буякта карайбыз, буякта карайбыз. Айткандай, Нарын жумгал деп ак мөөрдүн сиңдилерин табасыңар, эслишти Нарындан деп катуу кызыктырышты эле. Бизде аябай кең пейил. Элдери ток пейил, жүрөгү кеңдер. Деп атышты эле. Жана эже, Ооба, жанагы апам каттамасы деген жердеги эже ошентип атат го. Биздин пейилибиз кең, жүрөгүбүз ток. Баарыбыз байбыз, четинен байбы келет нарындыктар дедик го. Ошентет, анан бир-эки аттуу баштуу байларынын багандай даректерин сурап, деги ушул Нарын элине же болбосо жердештерине кичинекей бир пайдасы тийип, кызматы тийип атабы деп мындай четинен секен сурап көрсөк, чынын айтты, көрө элекпиз деди, ачыгын айтканда. Эми башка жерге кылса кылып аткандыр, жашыруун кылса кылып аткандыр дейт, бирок көрө элекпиз дейт. Албетте эми ар ким өзүнүн иши, ар ким өзүнүн укугу, бирок ошентсе дагы Рамазан айында бардыгыбыздын колубуздан келе турган эле иш бул жасап жүргөн ишибиз. Мына азыр биз буйруса ошол Нарын ысык көлдөн кайтып борборубузга жакындап келип калдык дегендей Бишкекке. Мына Кудайга шүгүр, сонун иштердин аягында чыгып дегендей келип калдык. Буйруса Асылбек кабар экен менен сапарга чыксаң ушундай керемет да. Ошон үчүн мен болбой эле үйүнө барып аяштан жооп сурап, Сиздеке кызым ыйлатып коём чыкты. Ошентип алып чыгып кетем да, себеби сапарда сонун бир ишиң аябай жемиштүү болот да. Мындай болду. Муктаждарга тыйын баардык нерсени продуктун тараттык, конверт бергенде конверт бердик. Кыз издедим, комментарийга номерим жаздым, мен Медердин досумун, айланайын алтындарым жазгыла деп жазып атам. Дагы мына жерден жүз эфирден пайданы айтып кетейин. Эми Медерди таратыш керек болуп калды уже. Орозодон кийин тойлогум келди, бийлегим келди. О, кең пейил жүрөгү токтор, чакыргылачы күйөөжан чоп барып бир бийлеп келейли.
деле медианын муктаждыгы калды, башка муктаждын баары чечилди. Буюрса эми алда чечилип калар. Урматтуу мекендештер, ушинтип Асылбек менен Медерге жуба издеп жүрүптүр да, Кыргызстанды түрөп отуруп деп ойлоп калышыңыздар мүмкүн. Бир четинен чын да болушу мүмкүн. Чын эле, мүмкүн эмес, чын эле чыккан. Мен сөйлөшкөн мүмкүнчүлүк жок. Нарын Ысык-көлдөн чото таппадык окшойт да. Өзүбүз тарап эле кетет окшойт. Эми Таласка барып көрүшүбүз керек да. Таластан да кыдырып көрөлү. Алыстан келген адамдан деп. Кеткисиңе келбей Таластан деп барып көрүшүбүз керек да шакадагы. Дейт да, ошондой дейби? Мен ойломогом да, нарындан жазган саламга. Андан толук чыкпады. Болбоду. Ал өрүбүз, асылта эр болбоду чыга. Эми Жаныш Кошкоровдун ыры экен бул. Жок, эми Ашыралы Айталиевдин бул ыры менен убагында Казакстанды, казак элин таң калтырган да, мен көрчү элем. Таластык ырын ырдайт окшойбуз эми, а? Анан Таластын ыры болбосо өзүбүздүн Жалал Абад ошубуздун ырын ырдайбыз да. Күтүүсүз келген бакыттай бир келип кетчи ош жака деп балким отургандыр деп, Ооба, может. Ошто эле күтүп отургандыр балким. Балким Жалал Абадта эле күтүп отургандар. Эми Таласка бир айтып көрөйүн. Айткандай, көп адамдар байланышып, каяктан издеп жүрөсүңөр, эмне болуп атасыңар? Тез өзүбүз жака келгиле. Тез өзүбүзгө байланышсын да, тез мага байланышсын дегендерди көрүп атасызбы? Айткандай. Комментарийден окуп коелук. Ошондойлор болуп атат. Тезинен мага байланышсын. Өзүбүз жака каяка күйөө бололу экен. Өзүбүз эле күйөө боло калабыз дешип элечи. Бирок аба алмаштырып турган жакшы негизи. Да? Гүлчатай жейсиз Таласка барсаңыз. Койсоңуз. Жалал Абадта жокпу? Же Ошто жокпу? Жок, Жалал Абадта Гүлчатай. Алар плов кылат да, биз плов кылабыз. Жалал Абадта эмеде Таласка Гүлчатай кылса. Колу менен. Анан бул жактан айтып калышат да, неме деп. Бияктан алсаң, бияк алып кетип калат сени деп калышат да. Эми камчыңыз катуу болсо, камчысы кайраттуу болсо катыны уяттуу болот деген сөз барго? Ия да. Карындашыңызды карап отурам, мен деле камчым катуу. Болсо мени бул эле жалакта эмчек алып кетмек. Сәл бошоак болгонумда. Күйөө балам болот да, күйөө балам. Мен айылыман үйлөнгөн. Бизге түшкөн мындай айтканда. Өйдөрөгүнө түшкөн. Кудай сактасын булардан. Жогорурак, өйдөрөгүнө, комсомол. Комсомол Атарбановка салам. Комсомол. Кайынжутка салам. Комсомолдон алган эмес. Ошон үчүн эркелеп турат да күйөө балам. Күйөө балам, досум, кеңешим өзгөчө. Жалал Абадта көргөндө ушинтип күлүп коем, атак желкем чукур көрсүн деп мынияктара мынтип коюп басып кетип дейм. Таксыр сонун сапар болду, Жакшы болду. Алла разы болсун сизден. Ушундай убактыңызды бөлүп биз менен. Негизи ушул иштер мындай чыдаган бар, чыдабаган бар да, кээ бири чыдабай басып кетет да, мындай. Ар кандай адамдарды көрдүңүз го, сизге деле суроосун берип, баягы көз айыздер кайрылуу эме кылганда сизге жөнөтүп, сизден кеңеш сураңчы депчи. Сиз эми түшүнөсүз да ондай нерсени. Расбектен бирөө сурабыз деп жөнөтүп атып, жама хитрый адам болуп. Ошо билет мен билбейм деп туруп басып кетет. Эми сиз анализдерин ал жагына жакшы түшүнөсүз деп эме кылып атам да, мындай көп адам мындай жүрөгүн ооруткусу келбейт да, чыдабайт да. Мына сиз ушул нерсеге чыдап биз менен сапарлаш болуп жүрөсүз. Негизи эле кыйынбы? Бул тармакта жүрүү кандай экен? Кете албаганын билип аны апардыңыз да, басып кете албаганын билип апардыңыз да. Мисалы бир эле жок турдум дебейм. Мисалы бир жумадан бери почти чогуу эле жүрөбүз да, мына Оштон баштап Ош, Жалал Абад медресеге оз ачырып, андан бери Оштон бери кыскасы чогуу келип, Бишкекте, андан ары Ысык-көл, Нарын, почти чогуу эле жүрөбүз да. Кайра Бишкек дегендейчи. Анан кандай негизи ушу бир жумалык сапар кандай болду сиз үчүн? Бир жумалык сапар. Отчет бергенде кыйналсам керек үйгө барганда. Так азыр негизи жакшы эле болду. Кимге отчет? Аяшка отчет. Сиздерге кандай өткөн деп атам да. Аяш биякта YouTube'дан көрүп эле отчет алып коет сизден. Эми баары сурайт да, анан YouTube'дан сырткы дагы эмне кылдың? Анан эмне тамак жедиң? Каерге бардың? Негизи бул тарамак чынында оор экен, мен көрүп өзүмчө эме болдум. Мына эми айтсаңыз анан мен айтайын да. Эми менин кадырыма жет деген турасыз да. Жок, башкача айтайын деп атам. Айтсаңыз, айта бериңиз. Анан эме негизи түшүктүү экен билдим, таксырым. Мындай кооптуулугун дагы ойлондум. Өмүрүң тоокелди да мындай айтканда. Ушундай кызаат болдум сизге бир алдында. Өзүмчө ыңгайсыз болдум, баргым келбеди, чын айтсам.
тыйын кошпой туруп ушул жерге кантип барып мен ушулардын жанында туруп мендер менен шерикмин деп кантип айтам. Лучше бир нерсе таап эле чыгып кеткеним мүмкүн деп ойлодум. Бирок сиз мени ойлобоймо койгон жоксуз да. Анан бардык ушу көрдүм кыскасы. Жашоодо ушундай кылыш керек экенин сездим. Үйрөнө турган жерден үйрөндүм. Анан бир жагынан тең бөлүшүш керек экен деп ойлоп калдым бир нерсени. Тең бөлүшүш керек экен деп ойлоп калдым. Анан эми баягы өзүмдүн идеям, өзүмдүн оюм мындай. Ушундай мүмкүнчүлүк болсо, мисалы компанияларда деле эметип кетет элем да, ушу Акниет Аманат фондунун жетекчисине, ушул фондко узак мөөнөткө бөлүп төлөгөнгө бир комнаталуу батир болсо деп ойлонуп атам да. Ой, эмне кылганы? Ушу жашаган качасын ким жашайт? Мен кетпейм, мен үйүмө кирип кетем, мисалы мен жашай турган жериме пиширип. А сиз каласыз да, бизге барда темселеп. Оюңуздан айланайын, Бирөөдөн барып темселеп да квартира сурайсың. Мындай экран алдында сулуу болгон менен жашоодогу сулукту дагы, жашоодогу чындыкта көрсөтүш керек экен да негизи. Ошону сездим, нерим ооруп атат ушу жерим. Сол жагым ооруйт, сол жагым деген эме бар да, аниктеп бар. Ошо сол жагым. Негизи ушул нерсеге аракет кылып атып, туура нерсени айтып атасыз. Аракет кылып аптырмын да, почти 2017-18ден бери Бишкекке борборго көп иштерменен келет экенбиз. Анан эми бирөөнүкүнө барасың, бир күн жакшы көрөт, бир күн жаман көрөт дегенде, Мына мисалы рассрочканын акчасын сиз ошо мейманкаларга төлөп коесуз дейм азыр барыпчы. Бир күндүгү мисалы үчүн 1800 гостиницалар, эми аллага барсаңыз элдер туура эмес ойлойт мисалы. Ошондой жагы да бар. Отелден чыгып келетсаңыз элдер туура эмес. Ошол себептен. Анан эмне кыласың эми? Кээде машинада деле уктаган күндөр болду, таксырым. Чынын айтканда, машинада деле уктаган күндөр болду. Ушундай адамдар жаман ойлоп калбасын деп, ушундай экен да. Мисалы биздин жумуш ушундай экен, ар жерде болосуң. Сиз айткандай өмүрүң тоокелде бир Алланын колундабыз. Эгерде кыргыздын патриот жигити деп санасак, ушул Акниет Аманат фондунун жетекчисин биргеликте колдоп алсак сонун болот эле, бирок ошо узак өтө эле кандай акча чагып кетпейм беркелеп. Жок, узак мөөнөткө төлөйсүз да, сизге ким бекер беретмиш үйдү. Төлөп эми мисалы ошо гостиницанын акчасын ушул үйгө төлөп эле жашап өзүңүз алып калсаңыз жакшы болмок да. Машалла, Алла разы болсун, таксырым. Жакшы. Бизди ойлоп, бизге кыжалат болуп атканыңыз ушундай. Рахмат, Алла разы болсун. Командир чалып атат. Чалып атабы, Ответ сурап атат уже, Отчет. Мен жогоруда айтайын дегеним, немен айтайын деп аткам, таксырым? Сиз мага издеп эле өзүңүзчө эле күйүп пишип эле жүрбөйсүзбү? Анан көрдүңүз го мына ушинтип сапарлап калам, көрдүңүз, бир жумалап, тала түздөп калам, үйдөн кетип, кыскасы кээде бир айлап Санкт-Петербургда жүрүп калдым дегендей. Эми элдин иши да, анан элдин иши менен болгондон кийин эртең сиз айткандай, өткөндө кетип айтып аттыңыз го, мындай жубайың күчтүү, артында мындай колдоп турган болуш керек да. Анан мен бир жубайымдын айынан, мисалы, могул ишимди таштап кетпешим керек да. Мисалы, бул иш ар бир адамдын эле колунан келе бербей турган иш, анан ар бир адамга эле Алла Таала буйруй бербеген иш да. Анан аркабызда баягы көлдө энебиз айтты го, сен бир адамдын сынына калып, жолсом теригип таштап кетпей, канчалаган көзүн жалдыратып отурган сен апалар, балдар, жаштар бар деп атпайбы? Ошонун сыңарындай мен убагында таанышкам, таксырым, ушундай нерсе болгон. Анан ушул ишимди кээ бирөө туура көрбөгөндөр болот экен. Мисалы, элге пайдаң тийип атса, элге кызматың тийип атса, бул жаман эмес да, жакшы да. Анан ушул нерсени колдогон киши керек да негизи. Ушуну айта албай атпаймынбы сизге? Сиз ошо көңүл бургула. Ушул жагын кошо караштырың, киши. Көңүл бургула. Бизди колдогон, түшүнгөн киши керек. Досуң келгичең жана Алматыда жок деп угуп келди келгиче. Ысык көлдө жок, Кочкордо жок деп. Сени издедим, мен сени гана. Деп айыктан карап келди. Бирок дагы деле көрүнгөн жок. Эми дагы көрө берсинчи. Таласка барып көрөлү, Аксыга барып көрөлү, Чаткалга барып көрөлү. Балким Чаткалдыкта да бирөө чыгып калар. Өрүк терип жешели, данеги чагып жешели деп. Жайда Чаткал жак баралы, таксырбы? Ооба, саалмал ичкилери бар иншалла. Майдын аяктарында чакырып атат. Мен кече байланыштым. Чаткалда чакырдабы? Ооба, келип кетти. Мен бир группалашым да бар да, ал жакта. Ака чакырып атабы? Ооба, бир мырзалар байланышты да. Ким экен билбейм. Балким ошоктон издеп таап аласың. Балким, ооба. Жакшы жүрөк дейт да. Не дейт? Жакшы жүрөк. Ал эмне деген жакшы жүрөбүз дегенби? Келип атыр медер таксыр, ана акырда келип атыр. Ар бир жерде тамаша, жаткалда кабылып биздин тил шылдагат деп. Сонун эмеси бар, каада салты бар. Ал жактында кеңпейилдер көп. Кеңпейил, ар аябай ырчы келет баары. Да? Ырдагат экенбиз да барсаңыз да. Менин бир аяшым бар.
көңүлдүн мустөрүнө бар электе эле көңүлдүн мустөрүнө бар электе берсе да таксылык болот. Машалла. Ушундай. Негизи чарчабадыңызбы? Жок. Жакшы эле болдубу? Эми үйгө келдим, кичине кыйнап койбодуңбу? Энергия топтоп барайын, үйүндө ойлонасың мындай. Уят болбой тургандай болуп. Тим более орозонун күнүндө мен сизди кыйнап чарчатып койбодумбу дегеним. Машинада иште соолуктукта иншалла чарчаган билинбейт экен да таксыр. Туура айтасыз. Бул чарчооң өзгөчө кайра жазылат да. Азыр менин тагдырлаштарым мисалы үчүн ар ким чарчакта ырдап жүрөт. Ошол эмеде иштеп алайлы орозодо депчи. Тыйын таап алайлы деппи? Алар деле чарчабай эле жүрбөйбү мисалы үчүн. Мен сапардан эмнеге чарчамагайым? Аба сиз болсо мен Кочкорду көрүп келдим. Балача коюм барып жүрөм, бирок жол тийип мындай түшкөн эмесмин го, бирок жолдон өтүп жүргөм, аякты көрүп келдим, адамдар менен тааныштым, тагдырлаштарым менен тааныштым дегендей. Ошондой жакшы жактарын алдым иншалла өзүмө. Кыскасы жаман эмес, Ооба. Чарчабадыңыз. Кийин дагы барбай койбойсузбу биз менен ушундай сапарларга? Эми только самолет менен жүрүп турган сапарларга барам. Точно 5 сапарларга барам. Машалла, Алла разы болсун. Таксырым ар бир Зульфия эжени зыярат кылып коелу, учурашып коелу, барып. буйруса. Ар бир кадамыңызга Аллах таалам несеп-сесеп сооптор жазган болсун. Тынч болуңуз, көп жашаңыз, бала чакаңыз менен аман болуңуз. Жаша деп коеюн. Көрдүңүздөр туугандар, мына өзү Асылбек Кааркем ушундай позитивдүү башкача инсан, өзүнүн мындай муктаждыгында, мүмкүнчүлүгү ушундай абалындагы эч бир сездирбей, билдирбей жашоого ынтылып күрөшкөн башкача бизге мындай 12 мүчөсү түгөл адамдарга башкача позитив тартуулап турган өзгөчө киши да. Бул кишинин жанында жүргөндө, бул киши менен кошо жүргөндө жашоого ынтылып, өзү айтмакчы, жашагың келип изденип каласың да. Ушундай инсандар мындай жашоого ынтылып атканда, анда биз жөн эле шүгүр кылып жашашыбыз керек экен деп аракет кылып каласың. Анын сыңарындай жалпы Асылбек Кааркемдин тагдырлаштарына Аллах таалам шифасын берсин, күч-кубат берсин, берекесин токтотпосун, дайыма үй бүлөсүнө тынчтык болсун, ар бир ниет максаттарына удайым жеткирсин, таксырым тагдырлаштарыңызга. Баарына эле жалпы инсан. Баарына эли журтубузга. Мына ушундай урматтуу мекендештер, биздин Нарын, Ысык көл сапарыбыз аяктап жолдо келаткан чагыбыз, сонун бардыгы керемет. Бизде ушундай сонун, бул эфирде эле эмес, бизде ушундай эфирден сырткардагы ушундай позитивдүү барып келдик. Узак сапарларыбыз кыска эле болуп. Дагындан да узак болгондо жакшы болот эле кап аттиң деп калдык, бирок машинабыз пас болгондуктан ал жака ушул ат башы Жумгалга чейин барайлы дегенбиз. Анан ал жака ушу бийрек машина менен анан Жалал Абадтан жакшы даярданып алып барыш керек экен. Буйруса ал жака дагы иншалла. Кийинки Рамазанда Кудай кааласа. Сөзсүз, Кудай кааласа. Башта ошоктон баштайбыз, иншалла. Буйруса, ошол жактан бери көздөп десеңиз, Ошондон бери көз таласка, Кудай кааласа. Туура айтасыз. Ниет кылайлы, баары ниетке жараша. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу бер туугандар, биздин иштерибизге, сапарларыбызга, жолдорубузга, ар бир кадамдарыбызга дагы да дуаңыздарды токтотпоңуздар, дуа алып туруңуздар. Бирок бизге кайрылгандар аябай көбөйүп кетти. Жардам сурап, ушул ихсан сурап, орозо баштыкча сурагандар аябай көбөйдү, бирок баардыгы каражатка, шартка байланыштуу болот. Мен дагы айтып кетем, эгерде мүмкүнчүлүк болуп турган болсо, кошо биргеликте ошондой муктаждыктарды сүйүндүрөлү деген болсоңуздар, биздин эшигибиз ачык, ооба. Кошо келиңиздер, кубандыралы. Биз ар бир областтарга, мисалы Жалал Абадка бир 50-60 миң сомдук кайрымдуулук жасадык. Ошко дагы 50 миңден ашык кайрымдуулук жасадык. Ысык көлгө бир 40 миңдей кайрымдуулук иш жасадык. Нарынга дагы ошонун тегерегин дагы жетпей, чүйгө дагы мына ушундай. Кыскасы болгон бунун 25% мен ачык айтамын. Кече күнү мен 2 күн мурун караганда 26 миң рубль аманат которулган экен Сбербанк картага, ошо эли журтубуздан, ошо садака фитир деп. Андан бери дагы 13 миң которулуптур. Ошо 26-га 13-тү кошсоңуздар, ошондо 39 миң сом. Мына ушул аманат гана которулду туугандар. Мен ачык айталам. Андан башкасы ушул 39 миң сомду элибиз ушул орозо баштыкчага колдоп жардам беришти. Андан сырткары кайсыл жактан келип атат, кандай болуп атат, эмне болуп атат деп да кызыктар болушуңуздар мүмкүн. Эми ал жактары кыскасы аракет кылып атабыз. Ниетке жараша бардыгы.
бул ишти биз эли журтубуз колдобосо дагы биз жасайбыз деп ниет кылганбыз, аракет кылганбыз. Ошолго жараша Кудайым буйруп, муктаждарды кичине болсо да кубандырып жүрөбүз иншалла. Дуа кылып коюңуздар ооба. Рахмат, таксырым рахмат. Сиз дагы көп бизге дуа кылып туруңуз, иншалла. Жанаганы издеп эле жүрө бербестен дуа да кылып турсаңыз. Өз издеген болбой иштим бар азыр. Дуа кылып Бир турсаңыз. жакшы аяшым болуп калса, адамгерчилик болуп калса, аяш деп турса барсам ушундай тамашалайм. Эй деп аяш келиң деп бажырайм. Ошол күндөрдө алыс эместир. Быйыл сөзсүз деп коет. Быйыл сөз, убада берем. Убада берем. Кудай кааласа аракет кылам. Ниет кылам иншалла. Көп эле уруша бербеңиз мени. Чымчып көпчүлүк жерлерде жаман сөздөр